жана бизде ушул койка долбоору менен иштеп биз огород боюнча жашылдандыруу огород боюнча семинарга катышып мен жакшы маалымат алып үйрөнчүлүк боюнча азыркы күндө мен кызыл сабиз, сары сабиз, капуста эктим. Кызылчаларым дагы чоңоюп калды. Өзүбүздүн тамак ашыбызга, күнүмдүк тамак ашыбызга мындай болуп чоңоюп пайдаланып калдык. Жемиш өзүбүздөн чыгып базардан сатып албай, өзүбүздүн семьябызды химикатсыз, органикалык жер семиздиктер менен өстүрдүк. Мындай кылып өзүбүздүн семьябызды камсыз кылуу максатыбыз. Буга чейин бир жолу дагы огородко басып келген эмесмин. Мен 1-2 жолу сабагына катышып, кандай өстүрүү алыш керек, кандай зыянкечтерден тазалаш керек. Мына азыр мына жерде көрүп атсаңыздар, менин капусталарыма дагы бир дагы курт түшкөн жок. Өстүрүүнүн технологияларын, топуракты даярдоо, ушул жашылча жемишти эге турган жерди эң биринчи даярдап алуу, аларды дагы сугаруунун жолдорун дагы өттүк. Сугаруунун жолдорун дагы кеңири маалымат алып, быйылгы жылы мага аябай жакшы жай менен иш болду. Өзүм бир чекеден өзүмө гимнастика болсо, экинчи чекеден бүгүнкү күндө биз базардан сатып албай, өзүбүздүн тамак ашыбызды орнотабыз. Нерсе